Максим Бакиев Кыргызстанга эмне максат менен келди? Белоруссиядан качкан макамын алып жашап жүргөн мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Кыргызстанга келди деген маалыматтар желдей тарады. Кээ бир маалыматтарга таянсак, ал Кордай аркылуу өтмөктөн киргени айтылууда. Ушунча жылдан бери Кыргызстандан чыгарып кеткен байлыгын Белоруссиянын өндүрүшүнө салып, Англиядан үй алып, европалашып калган Максим Бакиев бул жолу эмне себеп менен келгени элдин бөрүсүн кызытып жаткан учуру. Айрым саясат таануучулар бир кезде Максим Жапаров жана Ташиевдин мамилеси жакшы болгон дешет. Ал эми алардын жеке байланыштарын мезгил өзү таразалар. Жел жүрбөсө чөптүн башы кыймылдабайт дейт эмеспи? Буга чейин кызыктары болбогон Максим саазга батырып кеткен Кыргызстанга кимге эмне максат менен жолугушууга келгени баарына кызык болуп жаткан учуру. Коомчулукта бул маалымат желдей тараганы менен аны тастыктаган далилдүү сүрөттөр жок болгондуктан анын келгенин так кесе айтуу кыйын. Булак аргумент KG. Сапар Исаков акталабы. Жогорку сот тарых музейин оңдоо жана Чолпон Ата шаарындагы ипподромду реконструкциялоо боюнча козголгон кылмыш иши 1-май райондук жана Бишкек шаардык сотторунун өкүмүн жокко чыгарды. Бул тууралуу адвокат Нурбек Токтакунов журналисттерге билдирди. Анын айтымында, буга чейин экс-премьер-министр Сапар Исаковду жактоочусу жогорку сотко апелляциялык арыз жазып, ишти жаңы сотко териштирүүгө жөнөтүүнү суранган. Адвокаттардын өтүнүчү канааттандырылды. Эске салсак, Бишкектин 1-май райондук соту экс-премьер-министр Сапар Исаковду Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 18 жылга эркинен ажыраткан. Ал мамлекетке 247,650,281 сом төлөп бериши керек. Ал эми президенттин аппаратынын жарандык өнүктүрүү, диний жана этикалык саясат бөлүмүнүн мурунку башчысы Мира Карбаева жаза кодексиндеги 320 берене кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу негизинде күнөөлүү деп табылып, ага 260 000 сом айып салынган. 2018 жылдын июль айында башкы прокуратура имаратты реконструкциялоого жана мамлекеттик тарых музейине шаймандарды сатып алууга бөлүнгөн бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдалангандыгы боюнча кылмыш иши козголгон. Мамлекетке 307,650,000 сом зыян келтирген. Булак аргумент KG. Света Тойгонбаева айтымча, Садыр Жапаровдун жанында саткындар толуп алган. Садыр Жапаров сак болбосо Кыргызстандагы дагы бир чоң өзгөрүүлөр болот. Кырдаал курчуп кетиши толугу менен мүмкүн. Элдин ою бир жерде эмес. Болсо саясатчылардын ою оңго бөлүнүп кетти. Кыргызстандагы саясатчылардын баары бирикпесе, мамлекеттин тагдыры талкаланганы турат. Азыр ошол ичара бөлүнүп турган саясатчылар мамлекетти сактап калганга аракет кылып, бирок бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарышы керек. Абал билинбегени менен оор, ичара түндүк-түштүк маселеси жок эмес, бар. Бул бийликтагы кыргыз эли үчүн иштейбиз деген аракет бар, бирок маянап жок. Карапайым эл Жапаровду колдогону менен саясаттагы адамдардын 90% колдобостон Жапаровдун жанында маалымат алыш үчүн гана жүрөт. Жапаровдун саясатына толугу менен каршы. Жапаров мыйзамдарды кабыл алууда абайлашы керек. Эл менен эсептешип койсун. Анын жанындагы саткан саясатчылар толтура, деди Света Тойгонбаева. Булак аргумент KG. Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу. Эвалон сайтында баары жөпжөнөкөй. Апсиндагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Эвалон сайты баары жөпжөнөкөй. Бектур Асанов Садыр Алмазбек Атамбаевди бошотом деп сөз берген болушу мүмкүн. Бектур агай, кургак ачкачылык кармоону бир топ саясатчылар менен сүйлөшкөндөн кийин токтоттуңуз. Кандай сүйлөшүүлөрдөн кийин ийге келдиңиз? Кургак ачкачылык жарыялап, негизи максатыма жеттим. Негизги максат бүгүнкү адилетсиздикке, жаңы бийликтин өздөрүн соттон актап, башкаларды актабай койгонуна коомчулуктун көңүлүн бурдуруу эле. Саясатчыларда ушул максатыңа жеттиң, ден соолукту кара. Азыр офисте жатып ачкачылык жарыялай турган мезгил эмес. Шайлоого чыгып биргеликте чуркап иштей турган учур дешти. Мен да алардын сунушун кабыл алдым. Башка жол менен күрөштү улантам деп айттыңыз. Башка дагы кайсыл жол? Шайлоого катышканга аракетти токтотпойбуз. 10 декабрда сот болот. Сот маселени биз тарапка чече турган болсо 14 декабрга чейин кандидат болуп катталганга убактыбыз болот. 30 000ден ашык колду топтоп койдук. Эгерде бизди шайлоого катыштырбаса, анда прогрессивдүү талапкерлерди колдоп, мыйзам чегинде аракеттерди жасайбыз.
Соттук ишиңиз кийинкиге жылдырылып калышына саясий боек аралашып кетти деп жатасызбы? Бул жерде сөзсүз саясат бар. Мындай эки жүздүүлүк Акаевдин мезгилинен бери келе жатат. Сот көз каранды эмес деп айтып коюшуп, чындыгында жогорку жактан сотторго буйрук беришип, өздөрү каалагандай чечимдерди чыгартып жатканын коомчулук билбейт дейсиңби? Бул эки жүздүүлүк ыкманы Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков колдонуп келсе, азыркы бийликте улантып жатканына биздин соттук иш далил болуп берди. Муну жалпы эл коомчулук түшүнүп турат. Садыр Жапаровго ачык сын айтып жаткан Садык Шернияз бир жолу чайлашкандан кийин талапкерлигин алып салып, Жапаровду колдой турган болду. Сиз дагы Жапаров менен чайлашып, сүйлөшкөндөн кийин позициябызды өзгөртпөйсүзбү? Эч качан андай болбойт. Мен өзүмдүн саясаттагы жолумда бирөө менен сүйлөшүп алып, өзүмдүн көз карашымды өзгөрткөн эмесмин. Такыр эле сүйлөшүүгө барбайсызбы? Эч убакта Садыр экөөбүздүн саясаттагы көз карашыбыз таптакыр дал келбейт. Сиз саясаттын курмандыгы болгонуңуз анык. Крематалык Батукаевди мыйзамсыз түрмөдөн бошотуп, өлкөдөн чыгарып жиберген деген кылмыш иши менен 11 жылга соттолгон мурунку президент Атамбаевдин иши жогорку сотто сынып, кайра кароого жиберилген чечимин кабыл алдыңыз. Бул соодалашуу жол. Менин оюмча азыр Садыр Жапаровдун шаштысы кетип болуп турат. Бүгүнкү күндө ага каршы көз караштагы саясатчылар абдан күчөп кетти. Атамбаевди каршылаштардан сууруп чыгуу үчүн сүйлөшүүлөргө барып, анын акталышына жол ачып беришти. Атамбаевдин кичүү баласы 14 октябрда жолугуп сүйлөшкөндө биз берген убаданы аткардык, сиз эркекче деп сөз берип аткарган жоксуз деп айтпады беле. Демек булар 14 октябрда жолукканда эгер Сооронбай Жээнбеков бийликтен кетпесе, биригебиз деп сүйлөшүшкөн деп ойлойм. Садыр Жээнбековду кызматтан кетирип, президенттин милдетин аткаруучу болуп олтурсам, Алмазбек Атамбаевди бошотом деп сөз берген болушу мүмкүн. Алдыдагы шайлоодо биргеликте иш кылуу максатында жакынкы жуманын ичинде Атамбаев жана анын командасы үй камагына чыгат. Атамбаев үй камагына чыкса, регионалдык ажырымды күчөтпөйбү? Чоң ажырымды пайда кылбайт болгону ошондой талашка жем таштайт. Оор кылмыштарды жасаган Атамбаев эмне үчүн абактан чыгат дагы, эмне үчүн Бакиев, Акаев Кыргызстанга кайтып келбейт? Мыйзам баарына бирдей иштеши керек деген сөздөр жаралат. Азыркы убакта улуу бийлик өлкөдөгү мыйзамдуулуктун, мамлекеттик саясаттын ашмалтайын чыгарып жиберди. Атамбаевдин иши Жапаровго кандай оң жана терс жактарын тийгизет? Оң жагына караганда терс таасири көбүрөөк болот, себеби өлкөдөгү аң сезимдүү атуулдардын көбү Атамбаев татыктуу жаза алышы керек деген пикирде. Ошондуктан кечээги соттун чечими азыркы бийликтин аброюна чоң сокку болду. Коррупционерлердин ана башчысы делген сөз жармашкан Атамбаевга ушундай чечим чыгып жаткан соң, азыркы бийликтин коррупция менен күрөшөбүз деп айтканга моралдык укугу калдыбы? Мындан кийин антип айтканга булардын укугу жок. Мен буларга башында эле ишенген эмесмин. Баары мен ойлогондон дагы жаман болуп жатат. Булар эч кандай коррупция менен күрөшө албайт. Илгери эле коррупционер, криминал менен коюн колтук алышкан. Ошондой адамдар кантип коррупция менен күрөшөт эле? Сооронбай Жээнбековдун 35 коррупционер деген тизмесинин башында турган Бабанов менен кучакташып чогуу болуп атса, коррупциянын символу болгон Матраимов ээн эркин шапар тээп жүрсө, кантип коррупция менен күрөшөт? Бажыда коррупция калбады деп айтышты эле. Кечээ премьердин милдетин аткарып жаткан Новиков Чалдабарга бир эле жолу барганда чоң коррупция иштеп жатканын ачыктап койбодубу? Президенттикке талапкер болгондор, Садыр Жапаровду колдогондор жана ага каршы позициядагылар болуп эки жээкке бөлүнүп калышты. Каршы көз караштагы саясатчылар бир муштумга бириге алышабы? Сөзсүз түрдө биригишет. Шайлоодо экинчи тур болот. Экинчи турга чыккан адамдын тегерегине бардык прогрессивдүү күчтөр биригет. Биз да азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Садыр Жапаровду эл колдоп жатканы бүгүнкү күндүн реалдуулугу. Муну сиз дагы моюнга аласыз. Андай колдоо бир дагы саясатчыда жок. Сиз кайсыл негиз менен шайлоодо экинчи тур болот деп айтып жатасыз? Мен Садырды фаворит деп эсептебейм. Экинчи турга чыгуучу эки кишинин бири. Элдин калың катмарын колдоп жатат деп айта албайм. Биз дагы эл менен сүйлөшүп жатабыз. Садырда 40% колдоо бар. Күндөн түнгө тездик менен тарапташтары азайып жатат. Мурунку президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун кадыры 3% гана болгонун өзүнүн тарапташтары айтып чыгышты. Азыр Садыр Жапаровдуку 40% деп өзүңүз айтып жатасыз. 3% кадыры бар талапкер биринчи турда эле жеңишке жетпеди беле?
Ал убакта кырдаал башкача болчу. Элдин көпчүлүгү Бабановго караганда Соке дурус деген пикирге келишкен. Бабанов коррупциялык иштерге аралашкан. Айдар Максим менен чогуу жүргөн. Ага караганда коррупцияга аралашпаган таза. Кудайга ишенген Жээнбековду шайласак дурус болот деген ишеним болгон. Бабановдун кадыры 40% болгон. Шайлоо учурунда ага каршы болгондордун баары Жээнбековго добуш берген. Азыр Садырдыкы 40% колдоо болуп жатса, каршы болгон 60% башка талапкерге добуш бериши мүмкүн. Сооронбай Жээнбековдун парламенттеги өкүлү болгон 7 миллион сомдо шайлоо учурунда мыйзамсыз талап кылган деп кармалган Дыйканбаев Жээнбековдун командасындагы таасирдүү фигура болгон. Зулпукаровго каршы көрсөтмө берип жатканы тууралуу маалыматтын тарашы саясий оюнбу? Дыйканбаев кылмыш иш жасаган болсо, ага жооп бериши керек. Ал Зулпукаровго каршы көрсөтмө берип жатат деген маалыматтын тарашын Сооронбай Жээнбековдун тегерегинде жүргөндөргө өзүнө кыр көрсөтүү деп ойлойм. Себеби Жээнбеков жана анын командасынын таасири азыр деле күчтүү, өзгөчө. Түштүк тарапта Жээнбеков буларга иштебей койгондуктан чабуулду баштагандай болуп жатат. Бизге жардам бербесеңер, башкаларга дагы жардам бербей тынч олтургула деген ишарат катары эле кабылдадым. Шайлоо таза өтпөйт деген ойдосузбу? Салыштырмалуу таза өтөт деген ойдомун. Азыркы бийлик тамырын кенен жай элек. Коомчулуктагы шайлоонун таза өтүшүн талап кылып турат. Буларга татыктуу атаандаштар дагы көп. Ушул негиздер менен зордук зомбулугу жок шайлоо болот деген үмүттөмүн. Садыр Жапаров таза шайлоо менен жеңишке жетип президент болуп келгенден кийин саясаттын колдойсузбу? Мен биринчи күндөрү Садырды колдогом. Кызматка олтургандан кийин саясатты туура эмес баштап алды. Супер президенттик башкарууга барышыбыз керек. Конституцияны каалагандай өзгөртөм деп пикирлеринен толугу менен баш тартса, шайлоону таза өткөрсө, парламенттик түзүлүш кылса, ошондо дагы мындан кийин дагы алдап кетпейби деп ойлонуп көрүш керек. Булак Рынд KG.